Каныш-Кыя айыл аймагы эвак дотациядан чыгып, өзүн-өзү каржылоого өткөн. Жылдык бюджети 102 миллион сомдон ашат. Аны өз багыты боюнча иштетүү жагдайында бул жерде калыпка түшүп калган эреже бар. Анын үстүнө дотацияда турбаган айыл аймактары сырттан инвестиция тартууга да жеңилдиктер бар. Ошол себептен акыркы кездери курулуш иштерин жандандырып жатышат. Бул объект 150 орунду мектеп болот. Район кичине беттерак суук түшөт, каржайт. Ошон үчүн бул азыркы план боюнча, график боюнча сентябрчы ушул мектептин анан спорт залы кошо үстүн чатырын жабышыбыз керек да. Бул 54 миллионго каралган, полностью бүтө турган жумуш, сырткы, ички жана отделкалары бар, благоустройство, ошонун ичинде котельные, выгребная яма деп коет, дагы пожарный резервуардан ошо ограждение баары ошонун ичине кирген да. Бүтө турган. Билим берүүнүн эл аралык стандартына туура келген мектептин курулушу быйыл эле башталган. Долбоор боюнча имараттын үстү быйылкы жылда жабылса, келерки жылга карата толугу менен бүткөрүлөт. Чаткалдын табигатынын катаалдыгынан улам бул тарапта сентябрь айында эле катуу суук башталып калат. Ал учурда курулуш иши кескин токтошу керек. Бул Кайың суу мектеби салуу ишине чаткал өнүктүрүү фонду бар бизде. Чаткал өнүктүрүү фондунан каржыланып атат. Так, 54 миллион 136 миң 100 сом да. 2022 жылга пландалган бүтүп ишке киргизүү убактысы. 2022 жылы бүтүп ишке тапшырыш керек. Бардык проблема калбаш керек. Ичи жасалуу жумуштардын баары аткарылыш керек. 2022 жылы ишке беребиз деп турабыз. Уландысы келерки жылы ошол күн стройка погода туура келген убакта баштала берет. Булар ишти токтотуу убагында өздөрүнүн каттарын жөнөтүшөт. Ушундай погода күндүн салкындап кетишине карата иш токтоту деп катын берет, биз ошого жараша иш алып барабыз. Чаткалда эки чоң дарыя бар. Андагы суу асканын арасынан мөңгүдөн агып келет. Айылдарды аралап өткөн аймактарга стандартка туура келген көпүрө болушу да зарыл. Бул жагын эске алып, көпүрө куруу жагы да колго алына баштаган. Ушул жергиликтүү тургундардын суранычы менен салынган көпүрө жергиликтүү бюджеттен каралган. 10 миллион 120 миң 700 сом акча каражат жумшалган. Быйылкы жылы бүтүп, мына ишке берилип, малдар өтүп турат. Кенен салынган, мал өтүүчү көпүрө деп проектте жасалган, бирок транспорт өтсө болот. Белгилей кетели, айыл аймактагы тиешелүү тармактардын имараттары дээрлик жаңыланган. Акыркылардан болуп ветеринария кызматынын жаңы жайы курулуп жатат. Анан сырттан келген адам ар бир мекеменин ички жасалгасын көрүп ыраазы болот. Себеби тазалык, иреттүүлүк орун алган. Жол азабы гана болбосо, жаратылышы жаңга жагымдуу, абасы таза аймакта жашоого ар ким эле куштар болуусу ыктымал. Бактыкан Ажимаматова, Маматкадыр Маматалиев, Чаткал району.